Бекмамат Осмонов атына Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү автоматташтырылган системалар жана математика физикасынын окутуучусу Калдарова Динара Калкназаровна да видео сабак. Биздин дисциплина, окутулган дисциплинабыз маалыматтар базасы жана автоматташтырылган маалыматтык системаларды түзүүнүн негиздери, эсептөө техникалар жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо адистиги үчүн бүгүнкү сабагыбыздын темасы Microsoft Access маалыматтык базаларды башкаруу системасы. Сабагыбыздын максаты маалыматтар базасын башкаруу системасы боюнча жалпы түшүнүк алышат, Microsoft Access программасынын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышат, негизги объектилердин түзүү жолдорун өздөштүрүшөт жана программанын терезесинде жайгашкан командалар жөнүндө толук маалымат алышат. Сабагыбыздын күтүлүүчү натыйжалары: MS Access программасында маалыматтар базасын түзүү жолдорун билет, негизги объектилердин аткарган функцияларын айырмалайт, программанын жардамында маалыматтык базаны берилген тапшырмага жараша түзө алат, алган билимдерин практикада колдонот. Бардык жумуштарды компьютер программалардын башкаруусу менен аткарат. Биз компьютерде кайсыл адис же кайсыл ишканада кандай компьютер колдоно турган болсо, ошол компьютерлерге ошол ишкана үчүн, ошол адистик үчүн керектүү болгон программалардын бардыгы установка болуп, ошол компьютерде иштелет. Ошол программалар бизге программалык жабдык болуп эсептелинет. Демек, ошол компьютерде биз кандай гана жумуштарды аткарбайлы программалардын башкаруусу менен аткарылат. Демек, маалыматтар базалары менен иштөө үчүн атайын программалык камсыздоо талап кылынат. Мындай программалык камсыздоо маалыматтар базаларын башкаруу системасы деп аталат. Маалыматтар базаларын башкаруу системасы Database Management System, англисче, орусча система управления базой данных, бул СУБД деп кыскартылат. Көпчүлүк адабияттарда, көпчүлүк интернет булактарында дайыма эле кыскартылып, бул берилгенде СУБД деп берилет. Демек, бул система управления базой данных, же болбосо маалыматтар базаларын башкаруу системасы болуп эсептелинет. Бул маалыматтар базаларын башкаруу системасы деп берилиштер жана файлдарды түзүүгө, сактоого мүмкүндүк берген жана байланыштар жөнүндө билдирип турган программалык жабдык аталат. Маалыматтар базаларын түзүүнүн негизги максаты персоналдык компьютерлердин жардамында оңой изделип жана иштетүүгө мүмкүн болгон ыкмада системаланган объективдүү формада берилген өз алдынча материалдардын жыйындысы болуп саналат. Маалыматтар базасынын өзү эң негизги түзүү максат, башкача айтканда, бул маалыматтарды издөөдө тез таап берүүгө ыңгайлаштырган маалыматтар базасы болуп эсептелинет. Негизи маалыматтар базалары менен иштөөгө атайын офистик программалар бар. Ошол офистик программалардын ичинен MS Access колдонулат. Microsoft Access программасы бардык эле офистик программалар сыяктуу эле Access'те иштөө мүмкүнчүлүктөрү улам заман талабына ылайык өзгөрүлүп, жаңыланып турат. Access'тин күчтүү каражаты болуп, анын объектилерин иштеп чыгуучу каражаты бул мастерлер эсептелинет. Мастерлердин жардамы менен түзүлүүчү Access'тин төмөнкүдө болгон объектилери бар. Биринчиси бул таблицалар, бул объекттерди берилиштер сакталып даярдалат. Экинчиси запростор, бул маалыматтар базаларынан тандалып алынган колдонуучуну кызыктырган кабарларды камтыган таблица болуп эсептелинет. Үчүнчү формалар, даяр болгон таблицалар иш алып барууга боло турган терезе. Төртүнчү бул отчеттор, бул жерде бир гана даяр таблицаны печатка бере алабыз, маалыматтарды оңдоп түзөө мүмкүн эмес. Бешинчи бул макростор,
жумушту толугу менен автоматташтырууга арналган объекттер жана акыркы 6-чы объектибиз бул модулдар. Бул Visual Basic тилинде жазылган процедуралар. Access программасынын негизи ушул тилде жазылган. 1993 жылы Microsoft Access программасы эң популярдуу маалыматтык базаларды башкаруу системасынын бири болуп эсептелинген. Бул программа реляциялык маалымат базаларына таандык. Программаны жүктөө үчүн башка офистик программалар сыяктуу эле push кнопкасынын жардамы менен жүктөйбүз. Анда эмесе мен ушул компьютерде биз Microsoft Access программасын кантип жүктөйбүз, кандай иш аракеттерди актарабыз көрсөтөбүз. Push программасынын жардамында Access-тин өзүнүн значогу менен командасын басабыз. Бул жерде башка офистик программалардан айырмасы биз бул Access программасын жүктөгөнүбүздө эле база берилгендер маалыматтык базага ат коюшубуз керек. Башкача айтканда, мына пустая база данных биз жаңы эле түзүп аткан болсок, демек пустая база данныхты басабыз. Эгерде биз буга чейин базабызды, маалыматтык базаны түзгөн болсок, анда открыть кнопкасын бассак болот. Биз мына жаңы база түзүш үчүн мына жерде создать, открыть, главное деп турат. Эгерде бизде сакталган базабыз баштап уже сакталган базабыз бар болуп турган болсо, анда открыть кнопкасын басып, ушул жерден биздин сакталган базаны ачсак болот. Биз азыр мына жаңы эле базаны түзө турган болсок, мына создать кнопкасын бастым. Создать кнопкасынан кийин пустая база данных. Пустая база данныхтан мына жерде базага биз ат беришибиз керек. Мисалы, мен азыр Pavtaska 0119 деп базабызга ат берейин. Бул базанын биз атын гана жаздым мен, Pavtaska 0119 деп. Ушул кайсы жерге сакталышын, мына папканы открыть кылып, кайсы папкага сактай турган биз өзүбүз тандап алсак болот. Мисалы, мен мына документ D, локальный диск D'дан Documents деген жерге Pavtaska 0119 окей деп басып койсом, демек локальный диск D'га Documents деген папканын ичинде Pavtaska 0119 деген маалыматтык базаны түзүп жатабыз. Создать деген кнопканы басам. Бизде мына Access программасынын терезеси ачылды. Бул терезеден көрүнүп тургандай, башка программалар сыяктуу эле Access программасында дагы менюлар жолчосу, командный кнопкалары жана биз экранда жайгашып турган сол тарабында бизге кайсыл объектилер түзгөн болсо алар жөнүндө маалымат чыгат. И оң тарабында биз иштей турган, биз түзгөн кайсыл объект түзө турган болсо ошол объекттер боюнча жалпы иштей турган жумушчу область. Мисалы, мен мына главная файл, главная создание, внешние данные, бул менюлар жолчосу болуп эсептелинет, вкладка деп да койсок болот. Биз азыр эң негизги деп эсептеген 6 объектини атап айттык. Ошо 6 объекттин ичинен эң негизгиси таблица. Биз таблица түзгөндөн кийин гана калган объектлерди түзсөк болот. Ал үчүн биз мына создание менюсун баса турган болсок, ушул жерде бизге мына биз биринчи атаган мына таблицанын командасы турат. Андан кийин объект запростуку командалары, кнопкалары турат. Андан кийинки форманыкы турат. Андан кийинки отчет турат. Андан кийинки макрос турат и акыркы модуль. Демек, ушул биз эң маалыматтар базасын түзүүдө Access программасында негизги 6 объекттен турган деп айтып өткөн объектлерди мына Access программасында ушул жерде жайгашкан. Биз таблицаны биринчи түзүп, анан калган объектлерди түзсөк болот. Мисалы, биз азыр ушул группа жөнүндө маалымат базасын түзө турган болсок, ушул жерге мына конструктор таблицанын жардамында, мына конструктор таблицасын баса турган болсок, мындай терезе ачылды. Ушул жерге бизге
тапшырмабызда берилген талаалар кандай, таблицабыз кандай талаалардан туруш керек. Башкача айтканда, кандай жолчо, кандай мамычалардан турган биз таблица түзүшүбүз керек. Бул мына имя поля деген жерге, мисалы, номер дейли. Бул номерге типтерини биз чыккан типтерден эле типтерин аныктайбыз. Номерге биз кадимки эле цифраларды жазабыз, 1 2 3, ошон үчүн числовой дегенди тандап атабыз. Кийинкиге фамилиясы, мисалы, фамилиясы текстовой болот, аты текстовой, атасынын аты текстовой, үй дареги, и фото деп сүрөтүн да коюп койсок болот. Сүрөткө ушул жерден поле объекта ойл дегенди тандайбыз. Биз биринчи таблицабызга кандай маалыматтар киргизе турган болсок, ошол маалыматтардын баарын киргизип бүттүк деп эсептесек, анда сохранить кнопкасын басып, таблица 1 деп атат. Бул группа жөнүндө маалымат болуп атат. Демек мен группа эле деп сактап коеюн. Окейди баса турган болсок, бизге мындай ключевое поле не задано деп сурап атат. Биз сөзсүз түрдө таблицаларды бири-бири менен байланыштырыш үчүн даны басышыбыз керек. Жаап коебуз. Мына группа дегендин биз жөн гана таблицанын сырткы көрүнүшүн гана түздүк. Эки жолу баса турган болсок, мына группа фамилия ар бирин толтуруп чыгышыбыз керек. Биз ошол тип даныктар кайсыл типти кое турган болсок, текстовой дей турган болсок, текст жазышыбыз керек. Числовой десек, сандарды жазышыбыз керек. Фото кое турган болсок, поле мемадан фотону тандап алышыбыз керек, даярдап алышыбыз керек ага чейин. Демек, булар биз таблицаны түздүк. Биз конструктор таблицасынын жардамында таблицаны кантип түзөбүз көрүп алдык. Таблицаны түзгөндөн кийин калган объектилерди дагы түзсөк болот. Биз азыр даяр эле түзүлгөн эки таблицадан турган файлды ачып алдык. Мына дисциплина преподаватель деген эки таблицадан турат. Ушул жерден кантип биз запросту түзөбүз. Запрос түзүш үчүн создание вкладкасынан конструктор запросовду басабыз. Бизге добавление таблицы терезеси ачылат. Мындан преподаватели добавить этебиз, экинчи таблица дисциплинаны добавить этебиз и добавление таблицы терезесин закрыть кнопкасынын жардамында жаап коебуз. Биз эң запросту аткаруучу жумушчу областыбыз. Башкача айтканда, биз ошол запросту түзө турган аткара турган иш аракеттерибиз мына поле, имя таблицы, сортировка, вывод на экран, условия отбора. Ушул жерге биз сакталган түзүлгөн таблицанын наименованиясы чыгат. Мына биринчи преподаватель таблицасынан кайсыл бизге керектүү болгон маалымат болгон болсо, ошол маалыматты алабыз. Таблица преподавателиден атын кошо чыгарайлы. Андан кийинки таблицадан дисциплина дегенден дисциплинанын аталыштары чыксын, ошол кайсы мугалим кайсы дисциплинадан сабак бере турган болсо. И вид контроля деген бар. Дисциплинада вид контролясын тандайбыз. Демек, биз азыр эки таблицадан экиден гана маалыматты алдык. Бул вывод на экранда мына автоматически биз таблицанын тандаганыбыздан кийин мындай белги чыгып калат. Эгерде бул белги птичка белгисин алып отурган болсок,
запросто экранда таблица формасында чыга көрүнбөйт, бирок запросто тандалган болот. Эгерде птичка коюп отурган болсо, анда запросто бизге ушул столбик көрүнөт. Эми мына условия отбора деген жерге бизге именно фамилиялардан ким керек боло турган болсо, ошол фамилияны жазабыз. Мисалы Сатимбаева деп жаза турган болсок, сохранить кнопкасы менен таблицаны кандай сактасак ошонтип эле сактайбыз. Мисалы ким жөнүндө маалымат болгон болсо, имя запроса ошол маалыматты жазып койсок, бизге кийин бул запросту колдонгонго дагы жеңил болот. Мына бизде запрос объектилер жайгашкан областка запрос пайда болду. Сатимбаева, мына тур Сатимбаева жөнүндө гана маалымат чыкты. 2 предметтен берет экен. Сатимбаева кайсы предметтерин бергени чыкты. Демек, биз маалыматтар базасы менен иштегенде Access программасында 6 негизги объектилери бар. Ошо 6 негизги объектилердин ичинен таблицанын запросту түзгөндө карап чыктык. Калган объектилерин ушул эле формада, ушул аткарып аткандай эле кылып аткарабыз. Аны кийинки сабактарда дагы ар бир объект боюнча дагы карайбыз. Эми жалпы эле биз бүгүнкү тема боюнча төмөнгүдөй суроолорду берейин силерге. Бүгүнкү сабакта кандай түшүнүктөргө ээ болдуңар? Келечектеги кесибиңер үчүн бүгүнкү өтүлгөн тема маанилүүбү? Үйгө берилген тапшырма Повтаска 0119 тайпасынын маалыматтык базасын түзүп келгиле. Ушуну менен бүгүнкү темабыз аяктады. Саламатта калгыла.